Саламатсыңарбы балдар. Силер менен кайрадан кыргыз тили жана адабияты мугалими Исманова Наргиза. Силер менен кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабакка даяр болсоңор, теманы жазгыла. Бүгүнкү жаңы темабыз цитата. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер цитата боюнча билимиңер тереңдетесиңер, философиялык дүйнө таанымыңар калыптанат, кепте цитатаны колдоно билесиңер. Демек, темага көңүл бурабыз. Цитата. Бул башка бир тексттен же айтымдын өзгөртүүсүз көчүрүп алынган тексттин үзүндүсү болуп эсептелинет. Мисал үчүн, сөз сүйлөгүчө сенин кулуң. Сүйлөгөндөн кийин сен ал сөздүн кулусуң деп Жусуп Баласагын айткан. Демек, бул жерде Жусуп Баласагындын сөзү тырнакчага алынып жазылды. Цитата көбүнчө илимий эмгектерде, саясий публицистикалык чыгармаларда көп колдонулат. Аны колдонуунун жолу ар кандай болушу мүмкүн. Биринчи, бүтүндөй бир абзац же сүйлөм түрүндө. Мисал үчүн, биз ошол мезгилде согуштан жаңы келгенбиз, дейт мугалимибиз Бекташ агай. Бул жерде Бекташ агайдын сөзү тырнакчага алынып жазылды, анын сөзү бүтүндөй сүйлөм түрүндө колдонулду. Экинчи, цитата катары сүйлөмдүн айрым бир керектүү гана бөлүгү алынышы да мүмкүн. Эгерде цитата толук колдонулбаса, анда калтырылып кеткен сөздүн же сүйлөмдүн орду көп чекит менен көрсөтүлөт. Мисал алсак, тил менен эмгек эмнени гана жаратпайт. Египеттик улуу пирамидалардан тартып 20-кылымдын таң каларлык жетишкендиктери тил менен эмгектин натыйжасы, деп жазат улуу жазуучубуз Алы Токонбаев. Бул жерде Алы Токонбаевдин баштапкы сөзү калтырылып кетти, ал көп чекит менен белгиленди. Демек, цитата толук колдонулбаса, калтырылып кеткен жери көп чекит менен белгиленет экен. Үчүнчү, керегине жараша айрым алынган сөз, термин же тема түрүндө да болот. Мисал үчүн, элди түбөлүк эл кылып турган анын тили. Бул тема катары пайдаланылды. Бул аны тема катары тандап алсак дагы цитата катары болот экен. Демек, цитата тике сөздүн бир түрү катары өзүнүн жогоркудай өзгөчөлүктөрү боюнча анын башка түрлөрүнөн айырмаланып турат экен. Сүйлөмдү окуп, тыныш белгилерин койгула. Демек, биз темабызды бышыктайбыз. Окумуштуулардын пикиринде, тил адамдын эң маанилүү байланыш куралы. Бул жерде силер ойлонуп, тыныш белгилерин туура койгула. Кайсыл жерде тыныш белги коюлат? Ойлонгула окуучулар. Демек, окумуштуулардын пикиринде дегенден кийин көп чекит, тил адамдын эң маанилүү байланыш куралы деген окумуштуулардын сөзү тырнакчага алынып жазылат. Азаматсыңар, силер бүгүнкү темага түшүндүңөр деген ойдомун. Темабызды бышыктоо үчүн 235 көнүгүн иштейбиз. Тексттен төл жана бөтөн сөздөрдү ажыраткыла. Цитатага алынган сүйлөмдөрдүн мазмунун түшүндүргүлө. Демек, биз ушул көнүгүндү иштеп, цитатага алынган сүйлөмдөрдүн мазмунун түшүндүрөбүз. Ошол цитатага алынган сөз кандай маанини туюндуртат? Демек, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма 237 көнүгүү. 237де цитатаны пайдаланып, чакан макала жазгыла дептир. Демек, силер цитатаны пайдаланып макала жазасыңар. Силер каалаган темада макала жазсаңар болот.